Нарынга бараткан жолдо Долон ашуусуна чейин курулган балыктар менен тамактануу көп адамдарга салт болуп калган. Саыңыз пежеке, кандайсыздар? Жакшыбы? Жакшы. Кайсы балыктар бар ушунда? Так, форельдер бар, местный булар. Местный бар тең, Прудный. Кочкордон келет булар деле. Кочкордо көп багат пруттар. Анан соңколу сигалар бар. Олар чоң сигалар. 800 сомдон, 1000 сомдон кетет булар. Яктан эле куруп бересиңер, Орто Токойдон келет. Келеттер. Белеттер, Анан океанский селёдка арзаныраак, муну арзан көп болот, обязательно 100 сомго туруш керек да бул. Кымбат балык жешпейт да көпчүлүк, анан туруш керек. Кана баштайбыз. Өзгөчө мен Нарын шаарын бул бийик тоолор үчүн жакшы көрөм, сүйөм десем болот. Карасаңыз, бири-биринен кескин түрдө аймаланат. Мынакей Окмуштуудай Нарын дарыясы бүт ошол Борбор Азиянын суу менен камсыз кылган дарыя, а бул болсо ошол Нарынга кире бериши. Жергиликтөрдүн саламаттыгына коркунуч жараткан Таштанды жайы Нарын шаарынын четинде жайгашкан. Таштанды полигонуна жарактан чыккан тиричилик буюмдары, бөтөлкө, мал терилери, курулуш калдыктары жана от жагуудан чыккан күлдөр дагы төгүлөт. Өзгөчө жазында анан жайында таштандын өрттөгөндө аябай ошо шаардын ичине чейин бара баштады да жайында. Бир нече жолу жашоочулар кайрылып чыгышкан жергиликтүү бийликкечи. Бирок маселе ошо боюнча калып келип атат. Мына биздин артыбызда көрүп тургандай, көрүп атасыңар, толтура уйлар жүрөт. Бул ошо шаардан келген уйлар болуш керек. Ушул аймакта жашаганчы. Нарын шаарынын тиричилик калдыктары төгүлө турган жайдан чыккан түтүн ага жакын жайгашкан Москва аймагын каптап, жагымсыз жыт тургундарга ыңгайсыздык жаратып келүүдө. Мындан улам алардын жергиликтүү бийликке болгон наразычылыгы курч. Ошол жактыкы жайкысын түтөйт негизичи, өрттөшөт баягы мусорларды, салафандарды. Ошол түтөгөн боюнча бизде бул элдердин наразычылыктары көп болуп атат. Ошо кышкысын даже жайкысын эле күндүз кээде түтөйт, ошол убактарда кирпир жай албай калышат элдер. Баягы пыл учат, түтүн учат, желим нерселер көп, мусорлордун баары өрттөнөт ал жакта. Эми бул жыт келгенине 3 жылдан ашты ким. Эми невозможно чынында элечи. Кичине кечкисин ары бери басалы деле саат где-то 6-дан кийин эле 6 же 7-нин ортосундан башталат. Түнкү 12-бирге чейин. Эгерде шамал бияктан болбосо мояктуу көздөй каптайт, аябай эле катуу каптайт да. Анан эми жыт деген жанакы баклашканын, салафандын жытын өзүң билесиң. Улукмуш эми ужас. Кечинде вообще туман. Биз баягы күнү өрттөлүп атканда чочуп кеттик да, бул эмне депчи. Көрсөт, мояк жактан келип атыр, көбүнчөсүнүн басын биякта. Мен ойлогом да, бияктан бир нерсе өрттөп атат го депчи. Оказывается, моякта түтүн болуп аткан турбай. Анан уже күндө боло баштады да. Күндө уже аябай эле жаман, дем алууга болбой, дагы жакшы кечинде өрттөлүп атат. Эгерде күндүз өрттөлсө эмне болот эле? Кечинде айла жоктон баягы жумуштарыбызды бүтүрүп алып, бат-баттан үйгө кирип кетип калабыз да. Форточканын бар. Жаманды тура. Аябай эле. Уже жөтөлгө. Мен өзүмдө бронхам бар. Аябай эле мындай неприятно да, оор дем алып калат да, оор. Туш келди ыргытылган малдан жугуштуу оорулар тарап кетиши ыктымал. Бирок ар кандай элдеттен өлгөн малдын сөгөн ыргыткандардын саны азайбай жатат. Биз бир нече жолу жана пожарныйлардын машиналарын алып барып алып өчүрүп көрдүк, бирок өчпөйт экен. Анткени суу сепкен сайын түбүнөн эле быкшып, ал күйө берет экен да. Канча жылдык мусор экен. Мындай көйгөй бар, элибиз арызданып атат. Ошон үчүн полигонду которуу боюнча азыр биз жолун караштырып атабыз көрсө. Жергиликтүү бийликтин билдирүүсүнө караганда, бияка эмне үчүн жанагы мусорду кайра иштетүүчү мини заводдор келбейт, себеп дегенде таштандын көлөмү аз деп атышат да, өзүн өзү актабайт депчи. Менимче бирок жакшы издеп көрсө, кичи заводдорду курса болот болуш керек. Бирок бул жөнүндө эч ким азыр маселе көтөрүп, эч ким кызыктар эмес. Бизде көбүнчөсүн убойный цехтерге же кушканаларга алып барып сойдурбайт. Ар кимибиз өзүбүздүн үйүнөн соебуз. Анан ушундай ылаңдаган органдар бар болсо аны ыргытып ишет да.
аны какыргытат, мусор кыргытат, же болбосо итине берет, ит тоюп алсын деп. Анан адамдарга ушу канча түшүндүрүп биз деле баягы теле көрсөтүү, газет аркылуу деле айтып атабыз, бирок баары бир деле ар бир кишинин калыбыбыз ар башка да, мындай балким бетме бет болсо деп ушундай жакшыраак түшүнмөкпү. Анан чындыгында биз дагы санап көзөмөлдөө борборунда бирден эле кишилер, мисалы үчүн паразитолог мен жалгызмын. Бизде Нарын шаары кошулган, район кошулган, областы дагы координациялоо милдети жүктөлгөн бизге. Ар бир кишиге барып жеткизе албайбыз. Нарын шаарынын тургундары көбүнесе ошол малды багуу менен тиричилигин өткөрүшөт. Ошондуктан уйлар ээн эркин ошол мусоркада жүргөнүн көрүүгө болот. Бул ошол уйлар чыгарган сүттүн да сапатына кедергисин тийгизген жокпу деген суроо туулат да. Саркынды суулардын жагымсыз жыты ден соолукка зыян келтирип, көп учурда баштуу оорутуп, дем алуу системаларына да терс таасирин тийгизип жатат. Үстүндө үйлөр, анан кийин могул труба кошулуп, бүт ошол ар кандай суу колдонулган барып түздөн-түз Нарын дарыясына түшүп жатат. Бул жерде башка да таштандылар чыкчыйма. Сөзсүз түрдө бул дагы биздин касиеттүү деп аталган, ошентип айтылып баркталган дарыябызга кескин түрдө зыян келтирет. Мынакей көрүп жатабыз, канализациянын калдыктары барды тең бул жертен агып, түздөн-түз ошол Нарын дарыясына түшүп жатат да. Жыты да ошондой. Ыртыстын башынан баштап 64кө чейин канализация 2024төн баштап башталат, трубасы тартылыпчы. Анан экинчи этабы тетеге ылдыйкы Аккоргон чөлкөмүнөн тартып, биздин жанагы очистительное сооружениебиз бар эмеспи, шаардын этегинде, ошого чейин келет. Азыр ошол ЭБРРден биз кредит алганбыз, 1,097,000 еврога 6 километр 800 метр жерге таза суу түтүктөрү тартылды. Ал эми 1 километр 800 метр жерге саркынды суу түтүктөрү тартылып, бүгүнкү күндө мындай иш булгабай тургандай кылып иштер жыйынтыкталып атат да. Анан 24 ошол биздин жанагы суу тазалоочу, то есть очистительный сооружениебиз дагы жаңыдан салына турган болуп атат, Кудай буйрусачы. Ошол Нарын сууга баягы булганган суу куйлат деп айтылып жүрбөйбү? Ошолор буйруса бардыгы салынып 24төн 25тин этегине чейин бүтөт болуп атат план боюнчачы. Нарын шаарында таза суу маселеси негизи чечилди деп айтылууда. Бирок кээ бир аймактарда таза суунун жоктугу башкы көйгөй болууда. Эми бул жерде трасса жок экен, суунукучу. Анан ошо бойдон биз деле бийликке неме кылып немесек, анан ана мына дешти, өзүңөр акча чогулткыла деди. Анан чогулттук. Бирок тияктан неме кылыш керек экен да. Уруксат алыш керек экен, архитектурадан, телекомдон, водоканалдан. Негизи ошол водоканал өзү тартып берилген милдеттүү болчу да, трассанычы. Анан калганын биякты өзүбүз колдон келишинче бу кастырмакпыз. Ошондо суу жокпу? Суу жок азыр. Буякта бир колонка бар, ошондон ичебиз. Агахан университет турбайбы? Ошол университеттин тегерегиндеги азыраак айыл бар. Ошол айылда жашагандар мындай тоонун боорунан скважина казылып, булактан суу алып ичет да. Анан ошолор кээде суу жетпей калды деп көйгөй жаратып келип атышат. Анан аларга дагы биздин могул Ак Печелдин суусу кетет. Ак Печелдин суусу азыр бул Ыртыска дагы кетет. Азыр Ыртыстын башына дагы бир скважинабыз казылып атат ушул мезгилде. Ошол скважина казылып бүтө турган болсо, Ыртыс чөлкөмү скважинадан суу ичсе, бул Ак Печелдин суусу толугу менен шаардын этегине чейин кетет эле, бардыгы камсыз болот эле да. Ошол четки жактарда азыраак көйгөйлөр бар. Бул жаңы конуш шаарга кирет экен, бирок өзүңүздөр көрүп жаткандай столбаганы электрди туташтырган өздөрү коюшуптур. Бул жерде суроо туулат, бийликтин, мамлекеттин анда эмне кереги бар дегенчи. Батыш чөлкөмүндө жайгашкан Аккоргон деген аймакта жаңы конуштар бар, бирок ошо 3-4 жыл болду жаңы конуш болгону мененчи. Бирок бүгүнкү күнгө чейин таза суу жок бул жерде. Столбаларын көрдүңөр, столбаларын ушакта жашоочулар өздөрү тартып алышкан. Конечно, бул аябай опасный болушу мүмкүн.
жана биз унутпашыбыз керек да, пока биздин укугубуз бар кыргыз жарандарынын таза суу, ичүүчү сууга болгон укугубуздан эч ким айырган эмес. Бирок ушу 21 кылымда даже бул шаардын ичинде да ушундай маселе болуп жаткандыгы өкүнүчтүү да. Айылдар дагы азыр ванна, душ суу коюлган. Бирок бизде болсо шаардын четинде дагы элементардуу ичкенге суу жок. Бул эми бул жерлерде мыйзамдуу алышканбы? Мыйзамдуу алынган, бүт баарынын кызыл китептери бар, документтери бар. Бирок мамлекет бул жөнүндө эч көңүл бурбай келатат да, мэрия, местный власть. Бияққа көчүп келгенибизге 4 жыл болду. Ошо 4 жылдан бери суу кирилек, свет тартылып элек. Өзүбүз минтип мына столбарды алып келип свет тартканбыз. Өзүңөр тарттыңарбы ошондо? Өзүбүз тартканбыз. Кооптуу да бул өзүңөр тарткандан кийин, Ошон пока бияққа көп үйлөр чөлөктөп, биякты көп карабай атат. Ошо сууда кирилек. Дагы кайсы маселелер чыгып атат? Ошо маселебиз азырынча суу болуп атат, биринчи маселебиз. Жолдор. Жолдор, бияққа үйлөр чыкса да жолдор бирсем этет. Канализация каяка түшүп атат? Жок да. Алда канализация да жок, суу да жок. Өкмөт ККМ көзөмөл кассалык аппарат системасын милдеттүү түрдө киргизүү аракетин көрүүдө. Бирок буга каршы нарындагы ишкерлер бир топтон бери түрдүү нааразычылык акцияларын өткөрүп келе жатышат. Бир аз эле кошобуз, биз азыр уже биз бул эле кичинекей эле бул областта аз эле да калкчы. Проходимость Бишкектегидей эмес. Мындай карагандачы ашып кетсе бир 20-30% кошобуз. И то ошондо проездге кетет, арендага кетет, кредит алгандар толтура, жалаң кредит менен отургандар толтура. Кээде ооруп калабыз, жабылып калат. Кээде придется реализатор алыш керек, ага бир 10%, 15% ага төлөбөсөң болбойт. Груз калат, тияк бияк калат, анан даже биз бул жерге мен мына 60-тан аштым. Бир дүкөнчү алып неметейин десем, ошол актабайт. Ошого төлөгөндөн кийин уже 1-2-3 айдан кийин товарың калса жок калат. Биз эптеп баягы жан соктоого эле. Бул мен тим эле каршымыз. Карапайым элди кыйноо болуп атат да. А жанагындай чоң бизнес кылгандар Кытайдан ташып атышат, Өзбекстандан ташып атышат. Ошолордуку керек да аначы. А бизге билбейм, кереги жок болуш керек. Биз мындай чириктерибиз чыгат, жашыл чаңкы бөтөнчө да, чириктер чыгат. Кайсы жерден алып келишет көбүнчө? Көлдөн келет, нарын жериндеги айылдардан келет, анан Дыйкан базардан келет. Балдар өсүп кетти деп атышат го. Сары өзөндөн келет. Бул ККМ болгондо да кошулат окшойт. Процент тияка налогко кетет экен, 10% десе билбейм, кошулат окшойт да дагы. Патент төлөп аткансыңар да. Андан кийин кайра эми ККМди ошол маалда иштеткен эмессиңер деп келип атпайбы? Келелек болчу ушунарыңа. Андай деген келелек болчу. 2022-ге чыгып атат болчу. 2022-де мындай закон бар болчу да, 8 миллиондон ашкан киши төлөсүн как положено. Анда мустики ал кесте 8 миллион. Алар билет да өздөрү айтышканда. Эмнеге ошентип дейт, эчтеке жооп бере албайбыз. Бир эле жолуңар бар, булар шаардык сотко кайрылышыңар керек. Булар чечим боюнчачы шаардык налогду сотко беришиңер керек да, мореки чыгарган чечим жокко чыгарып берүү үчүн. Бул жерде даана силердики болуп атпайбы, ошондук? Биздики болуп атат да, даана ошол нерсе. Налог жарандык тартипте шаардык сотко бир инстанцияга кайрыласыздар. Силердин укугуңар бар. Антпесе убакыт өткөзүлсө анда төлөөңө туура келип калат. Өкмөт бир нече жерде мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген шартта бериле турган үйлөрдү курууда. Анын ичинде Нарын шаары да бар. Азыркы тапта үйгө муктаж миңдеген үй бүлө бар. Алардын 12 миңи мамлекеттик ипотека алууга арыз жазган. Бул мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге, врачтарга, деги эле ушул мугалимдерге, Нарын шаарынын жашоочуларынын бардыгына. Шарттары кандай болот? Шарттары бул 3 бөлмөлүү үйлөр 20 жылга чейин деп берилип атат. 3 бөлмөлүү үйдөн 72, 2 бөлмөлүү үйдөн 72, 1 бөлмөлүү үйдөн 72 квартира чыккылап атат да. Конечно, бордык жерге үй курулса, мусор жок, таза болсо ушер. Үй болсо бүт болот. Элге да жакшы. Конечно. Да.
Бирок ошол эле учурда шаарга катуу муктаж болгон турак жай имараттарын куруу үчүн шаарда жерлер чектелүү. Биз азыр Нарын шаарынын аяк жагында турабыз. Бул ушул сыяктуу объекттер, бүтпөй калган объекттер, жана бош аймактар абдан көп да. Көп жылдан бери же салынбайт, же курулушка адамдарга берилбейт. Бул кимдин балансында экендигин дагы биз билбейбиз. Бирок ушинтип бош калган жерлердин баарын ээлеп турган объекттер көп. Мына Нарын сууга чейинки аймактарда, Ак Коргон, военкомат ушул аймактарда дагы бар да, ушундай жерлерчи. Ошол эле учурда жаштарга элдин саны Нарын шаарында өсүп атат, бирок үй салганга, там салганга жер жок, жетишпейт. Ушул мамлекет бир чараларды көрүш керек да, муну алып бир өндүрүштүк объекттерди салыш керекпи, бир нерселерди ачыш керекпи, жумушсуздук болуп аткандачы. Ошондой бош турушат. Бизде 33 гектар жерди, Нарын шаарында 33 гектар жерди болгону бир 5-6 адам эле бөлүп алыптыр. Алар менчикке чыгарып алган, кээ биркиси чек кылып сатып атат, мурунку завод фабрикалардын бардыгын алышкан, же иштетпейт, же шаарга бир тыйын алып келбейт, же өздөрүнө тыйын алып келбейт. Жөн эле мындай ошондой болуп калат да. Мисалга үстүдөн Нарын шаарын көрсөңүз, жердин бардыгы эле пустой жаткандай. Бирок барсаңыз эле бирөөнүн жеке менчиги да. Мезгилинде алып койгон. Биз жок, прокуратурага, облустук прокуратурага толук өткөрүп бердик. Алар эми мыйзам чегинде карап атат, бирок кайтарыш кыйын го дейм, анткени бирөөнүн жеке менчиги да. Нарын шаарынын ички жолдорунун оңдоо жумуштары башталды. Анын алкагында калаадан 44 көчө жасалууда. Кум шагыл төшөлүп, түздөө жумуштары жүрүүдө. Бирок кээ бир көчөлөрдүн абалы мурункудай эле кейиштүү абалда. Biz жолдун боюнда турабыз, бул жерде асфальт жасаса тура болмок экен да. Аябай. Жаан-жаганда эзилип калып атабыз. Таягаланып, машиналар тыгылып калып атат. Кыйын болуп калып атат. Өткөндө эми канализация кирген эки көчөгө мынакей мындай. Анан ошо эки көчө аябай проблема болуп атат да. Тыгылып, балдар кечинде мектептен тараганда жаан-жаганда үйгө жете албай калып атат. Көтөрүп кирип атабыз үйлөрүбүзгөчү. Анан эми бул билбейм, бул проблема эми качан бизге чечилип мындай жакшы болуп берет. Ушул мезгилге чейин биздин элдерибиз бар экен, жанагы канализацияга кошулбаган, үйүнө таза суу алып кирбеген, биз качан асфальтты басып баштайбыз дегенде элдер келип ызы чууну баштады. Асфальттын арды токтоткула, биз үйгө суу киргизишибиз керек депчи. Анан ошондой болуп, мына Московскийде сиздер көргөн жана баткак көчөлөрдүн бардыгы ошол суу тартып алабыз деп атып, анан асфальттанбай калып кетти. Анткени быйыл булар суу тартса, биз асфальттасак, асфальт эмдиги жылда чөгүп кетет экен. Ошон үчүн бул көчөлөрдү эмдиги жылга калтырып атабыз. Жанагы бүт элдер өздөрү казып суу киргизген көчөнүн бардыгы азыр мындай күн жаган сайын ылай болуп туруп аткан көчөлөр ошолор болуп атат. А так бул мезгилге чейин 10 километр 53 метр жолубуз асфальттанды. Бул 60 миллиондун тегерегинде акча каражаты кетти бугачы. Бул Шералиев көчөсүндө 2018 жылы жанагы ЭБРРден кредит алганда Минур деген компания суу түтүктөрүн тарткан экен бул көчө менен. Анан ошол суу түтүктөрү жарылып атат деп бүгүнкү күнгө чейин кабыл алынбай келатат. Биз водоканалдын мурунку жетекчиси алмашкандан кийин азыр жаңы жетекчи келди. Аны менен Минур компаниясы экөө сүйлөшүп, анан буга чейин бир 39 жерден жарылган деп айтып жүрүшөт. Анын бардыгы азыркы келген жетекчилик жалганга чыгарып атат. Жарылган эмес экен, туура эмес болгон экен депчи. Анан азыр сыноо мөөнөтү менен бул көчөдөгү турбалар арызы сыналып атат. Жакында сыноо мөөнөтү бүтсө, буну биз өзүбүздүн баланска кабыл алабыз. Водоканалдын балансына кабыл алгандан кийин азыр ушул Шералиев көчөсүндө жашаган элдер борбордук жанагы суу түтүгүнө кошула элек экен да. Элдердин бардыгына түшүндүрүштерин жүргүзүп атабыз. Суу түтүктөрүнө кошулуңуздар. Анткени эмдиги жылдан баштап Шералиев көчөсүндө дагы асфальт төшөйбүз депчи. Мынакей шаардын такко борборундабыз. Усубалиевдин эстелеги, бул жерде болсо бул администрация, шаардын мэриясы, чок ортосу да шаардын. А бул жерде болсо мына банктар, ал эми бул имарат толугу менен мурун Дордой плаза деп аталчу, соода борбору болчу. Салымбековго таандык. Өзү да курулушун көрсөңөр, Бишкектегидей жасалган. Ошол макет бирдей эле да. Азыр болсо бул жерде Салымбеков университети илим борборун ачкан, кирип карап көрөлүк. Места дагы эконом, экинчиден дагы Атайын заказ кылдыңыз беле монда? Ооба, булардын баары атайын заказ кылынып, биз бул Кыргызстанда барды, Кыргызстанда жасалды.
жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдонуп турбайсың Ооба. ата мекендик. Ата мекендик өндүрүшчүлөрдөн. Баардыгы ушул жакта мебелдин баары ошо Кыргызстанда өзүбүздө жасалды. Булар интернетке туташтырылган баардыгы. Андан тышкары бул биздин китепканабыз. Электронный китепкана. Бул жакта азырынча 164 000 китеп бар. Кыргызча, орусча, анан англис тилинде. Топ менен иштегенге, көрүнүштөр бул өзүнчө дагы турат. Ар бири өзүнчө кылыктагы. Мисалы үчүн ортодо конференция же болбосо бирөө лекция окуган атса, топтордо эмес, баардыгы круг. Ар бири өздөрүнүн парталарын көтөрүп, столдар менен кошо жылып кетет. Конусто тийгенибизде. Обычный эле доска катары жазсак деле болот. Мисалы үчүн Шаман. Каттабыңыздар. бул жерде кофейнябыз болот. Ошол жерден кофе ичип, бул жерден китеп окуп, атайын ушул жерде кабинет. Эми өзгөчө жаштар чогулган бир жерде ачып аткан турбайсызбы? Туурабы? Ошол жерде. Окуучу келди, бул ушу полкада мага жаккан китеп бар деген болсо, мисалы үчүн китебин алды, столун ачты дагы. Отуруп берсе болот, Отуруп алып окуй берсе болот. Нарын областынын жалпы мугалимдер үчүн курс башталып атат. Ошолорду окутуу 15 күнгө созулуп, ошол курска даярдык болуп аткан. Бул жерибиз жөн эле актовый зал эмес, келип презентация эле эмес, биз бул окуу зал катары да колдонсок болот. Столдордун эмесин дагы ошого ылайыктап. Когда я остался без родителей, мне было 8 лет. Негизи бул биздин өзүбүздүн окуучулар үчүн күндүзгү күндөрү колдонобуз. Кечкисин жалпы эле бул дагы кайра эле нарын эли үчүн азырынча кыргыз кинолорун ошолор менен келишим түзүп баштап атабыз. Азыркы чыгып аткан, акыркы убакта чыгып аткан кинолор менен Нарын шаарынын мугалим тургундарын. Анткени Нарын шаарында заманбап кинотеатрлар жокто эсе да, туурабы? Анан кийин бул актуалдуу, туурабы? Мындай кинотеатрлар. 4 зал турбайбы? Ооба, ушундай залыбыздан 4 зал бар. Бул мини залдарыбызга кирет. Тиги башында эң чоңу. Бул жерде негизинен так илимдер окутулат. Ал STEM деп билебиз. Ошо STEMдеги 5 сабагыбыз окутулат. Математика, физика, химия, биология, информатика. Андан тышкары суроолор боюнча дегеним ошо элдердин суроо талаптарына ылайык ошо тилдерди дагы өзүнчө курс кылып кошсок деген планыбызда турат. Анан бул жерде окутуу негизинен акылуу. Андан тышкары биз баардык эле эл ошол экиге бере албайт, ок балдарын бере албайт дегеним, жана социалдык абалы чектелген ата-энелердин балдары болгон болсо, ошолор үчүн деп атабыз азыр где-то 20% окуучуларыбыздын ошондой окуучуларга бекер окууга мүмкүнчүлүк берилет. Агахан өнүктүрүү борбору тарабынан курулган заманбап мыкты университет иштеп жатат. Анда жергиликтүү эле эмес, чет жердик студенттер да билим алып жатканы кубандырат. Менимче жакшы эле деңгээлде башка Кыргызстандын университеттерине караганда. Келечекте каякта окуйм деп? Келечекте Европа же Канадага магистратурага тапшырып. Ошол IT тармагында, Ооба. Улантайда. Өзүңүз каяктан болосуз? Өзүм Нарындан эле. Мынакей бул жерде ошол университеттин, Нарындагы университеттин макети бир нече имараттар салынган, бирок өзүңүз көрүп тургандай абдан чоң комплекс күтүлүүдө. Ошо менен катар Хорокто дагы университет курулуп жатат. Бир нече имараттар курулган, кийинкиси болсо ошол Казакстанда куруп жатылган комплекс. Ошондуктан бул Борбор Азиядагы эң чоң тармак болот. Мынакей университеттеги класстар бүт жабдыктар менен камсыздалган.
керек болсо мынакей компьютерлерди көрүп жатасыз. Apple'дын компьютерлери $8.000. Заманбап, бирок мындай ашыкча эмес да. Бүт баары керектелүүчү нерселер. Мынакей машыктыруучу зал, заманбап бүт усулдар бар бул жерде. Окуучулар дагы, окутуучулар дагы өздерин машыктырууга бүт мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр. Мынакей химиялык лаборатория бул жерде дагы бүт заманбап жабдыктар менен жабдылган. Сиз бул жакта иштейт окшойсуз, өзүңүз таанышып кетсеңиз. Лабораторияда ассистент болуп иштейм. Менин атым Гүлнура. Бул лаборатория негизинен сиз сурап кетпесизби? Преп программасы го. Преп бул университетке даярдаган программа да. Бул жактан алар биология, химия, физика жана астрономия боюнча бүт сабак өтүшөт. Азыр 2 ай болду окуганыбызга. Сентябрь айынан бери окугандан уже мына 3-чү ай. Азыр балдар каникулда бизде. Өзү жөнүндө айтып, өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө айтып, кыргыз алфавитин таанып, бүт цифраларды, сандарды бүт үйрөнүп, базарга барганда, соода кылганда бүт үйрөнүп калышты буюрса. Бакта сөздөр болуп жүрбөдү эле булдар мындай динчил эмечил депчи, мындай жок эч кандай. Жок, мен эми ошондой дагы кеткен да негизи информация. Бирок Кудайга шүгүр мен иштеп атканым эми мисалы мага дин жөнүндө же болбосо мен дин жөнүндө өткөн убакыт. Бул абсолюттуу түрдө светтик университетте турабы? Эч кандай мындай эме чисто мындай IT, медиа тармагы. Да, туп-туура IT, медиа тармагын окуткан университет. Бизде эч кандай дин тууралуу да сабак жок. Дин тууралуу дагы балдарга да өтпөйбүз. Бизге дагы иштеп жаткан мугалимдерге да андай дагы жок. Бизде сабак өтүүдө эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Себеби деген мугалим келебиз, өзүбүзгө тиешелүү ар бирибиздин ноутбугубуз бар. Ноутбук менен келебиз, программаларыбызды ноутбукту кошуп алабыз дагы. Бул жакта биздин лекцияларыбыз, жазган лекцияларыбыз бул жака студент кааласа артты карап, кааласа бул жакты карап сабак өтөт. Ар бир студентке дагы компьютер берилет турбу? Ар бир студенттерге берилет. Информацияны биз өткөн лекцияны кайра студенттерге сабактан кийин баарына жеткиликтүү болот. Мындай заманбап университет могу тоо арасында болгон абдан мындай эме да. Таасир калтырат экен өзгөчөчү. Мынакей терезеден дагы көрүнүп турат. Карасаңыздар, мынакей теңир тоо. Чкалов атындагы мектеп Токойнундагы областта эң алдыңкы мектеп катары таанылган. Союз учурунда бул мектепте өлкө башчылары Акаев жана Роза Отунбаева окуп кетишкен. Азыр мектептин имараты кеңейип жатат. Какие любимые предметы здесь у вас? У меня это история, сильно люблю. После истории у меня это русская литература. А у тебя? У меня, наверное, математика и труд. Кем вы хотите быть? Расскажите, пожалуйста. Я хотела бы стать кондитером. Кондитером? Да, кондитером. Там заниматься выпечкой. Желаю осуществления твоих мечт. А у тебя? У меня сейчас большой выбор, много вариантов. Я пока не знаю. Да, много вариантов. Хорошо. Стать учителей по истории, учительницей по истории или другой вариант. Хорошо, Вот. спасибо большое. Какие любимые предметы? Почти все. Да? Да. Математика, русский литература, кыргызский адабият. Хорошо. Ну и другие языки тоже хотите же учить, Да. правильно? Какие, например? Немецкий, китайский, японский. А здесь преподают разве? Да. В школе? В школе преподают? Да. Что? А, классно. Но кыргызский вы не забывайте, да? Сүйлөтөсүз Мы кыргызча. тоже не забываем. Үйдө кыргызча эле сүйлөшөсүздөр, туура? Да. Ооба, да? 2 жылда толук беришиңиздер керек. Күлүчүнө чейин, жакшы. Жакшы сапатын карап мыктылап куруп бериңиздер эми. Московский Московский. Таможняның үйүндө болобу? Сиздер салгансыздар да? Жакшы салгансыздар. Таможняның үйү жакшы түшкөн, ошондой болсо эле болот эле. Ийгилик болсун байке. Макулуңуздар. Жолугуңуз ийгилик болсун. Чкалов мектептин кеңейишинен тышкары нарында 30 жылдан бери биринчи жолу 375 орундуу орто мектеп курулуп башталды. Бул 375 орундуу 2 кабаттуу мектеп болот. 141.500 миң сомго республикалык бюджеттин эсебинен салынып атат. Былтыр капсуласын куюп баштаган, мына быйыл 2-нчи этажы көтөрүлүп калды. Бул жакта номер 9-чу мектебибиз бар, магазинде жайгашкан. 3 смена менен окуп атышат. Балдардын саны көп, мектеп жетпей аткан болчу. Анан 30 жылдан бери Нарын шаарыбызга биринчи курулуп аткан мектеп ушул болду да. 30 жылдын ичинде курулган эмес экен такыр мектепчи. Мына буйруса татынакай болуп бүтүп атат. Туркиянын Анкара шаарына караштуу Этимезгут району Нарын шаарына бала бакча куруп берди.
100 орунду бала бакчанын курулушуна $650,000 сарпталган. Бала бакча жагып атабы? Же жакпай атабы? Эми туруп ачкан турбайбы? Бизде бул 4 группа болуп ачылган болчу да. Анан муктаждыкка байланыштуу 6 группа кылганбыз. Астыңкы группаларыбыз ушу бир группада эле ойнойт, бир группада жатышат. А эки жогорку тайпаларыбыз болсо кадимкидей стандарт менен кроваттары өзүнчө, ойночу бөлмөлөрү өзүнчө. Балдардын тили так эмес болуп атат да. Анан логопедический ошол артикуляционный көнүгүүлөрдү нейрокөнүгүүлөр менен иштейбиз дайыма. Ошол иштер менен иштеп, азыр биздин бала бакча өзгөчөлүгү кыргыз тилдүү. Анткени балдардын баардыгы азыр орус тилде ойлонуп атышат, анан англисче ойлонуп атышат. Ошондуктан тилдери так болбой жатат. Туалет, атайын балдарга, эчтеке эмес. Сонун экен. Балдарга ылайыкташтырылган, атайын заказ менен келиптир да. Баардыгы норма менен. Мына полотенце чейин ар бир баланын өзүнүкү экен, өзүнчө полотенце, өзүнчө балдардын номери менен вот мунуларды байкасаңыз, ушул бул балага гана тийиштүү. Бул 18 номер жаткан постелинде дагы ушул номер менен. Бул эми башкача айтканда элитный садик экен да. Анткени бул чок ортосунда, Шаардын чок ортосунда. Анан бул жерде көбүнчө ушул бизге келип аткан балдардын баары кызматкерлердин балдары. Анткени бул жерге жумушка келишет, анан балдарын бияка киргизишет да. Көп окшойт очередь, Очередь аябай көп. Очередь. Менде азыр учурда бала бакчага 185 бала келип турса, кайра кезекте 230 балам турат. Кире албай. Нарын сыяктуу кичи шаарлардын окшош көйгөйү муниципалдык каражаттардын тартыштыгы. Бирок Тайманбастык Эрк жана туруктуу Демелге менен жөндөмдүү шаар башчылары аны өнүктүрүүнүн жолдорун таап жатат. Мисалга бирөө келип бизге акча каражатын бере турган болсо, мен акчаны колума албайм. Комиссиябыз бар, комиссияга берет. Сразу биздин Facebook баракчабызга тиги адамдын сүрөтү менен чыгарабыз. Паланчаев Түкүнчө бизге монча миң сом акча каражатынан жардам берди. Шаардын өнүгүшү үчүн депчи. Анан ал үчүн дагы мындай. Муниципалдык бюджет деп калдыңыз канча бир жылда? Былтыры 2022 жылы мен келгенде 155 миллион болчу. 2023 жылы 214 миллион сомго чыгардык. Бирок 214 миллион сомдун шаарды өнүктүргөнгө 21 миллион эле калат. Бул 11% түзөт. Калган акчалардын баары защищенный статьялар менен кетет бардыгычы. Анан бул 21 миллион сомго эми чынын айтканда билесиз да, ооба. Ал бир паркты да оңдой албайсыз да, жакшылапчы. Бул жерде биз турган жер Ыртыс чөлкөмү да. Анан бул жерге 12-13 жылдан бери суу чыкпай, ушул чөлкөм бүт чөлгө айланып калыптыр. Анан каяктан суу тартылат десек, мурда бул жактан арык казып суу алып келишкен экен, бирок арык менен жакшы болчу эмес экен да. Анткени арык казып келгенде аны көрүнгөн жеринен жеп суу келбей, элдер кыйналчу экен. Анан былтыры биз ушул ашар ыкмасы менен 957 миң сомго турба алып, бул жактан жергиликтүү бюджеттин акча каражатын карадык. Анан жашылдандыруу ишканасы бар. Бизде ошол ишкананын балдары 1 ай 10 күн иштеп ушул сууну чыгардык. Мына тынбастан агып атат. Кудай буйруса ушул чөлкөм быйыл эрте жаздан баштап жолдун боюна көчөттөрдү да отургуздук, можжевельниктин көчөттөрүн. Анан өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр тетеги жолдун экинчи жак тарабында лотоктор жок эле. Ошол жакка да лоток басып, жолдун эки жак тарабын тең Кудай буйруса ушул суга суу менен камсыздагалы турабыз да. Бул сууну эми ичсе деле болот болуш керек. Бул сууну лабораториядан өткөргөнбүз, таза деп келди. Лабораториядан ичсе дагы болот мунучу. Бул жерде азыр камыр журуу процедурасы болуп атат. 80 кг un, 1 кг туз жана башка кошулмалар менен 40 мүнөттүк процедура бул жерде болот. Андан кийин дагы 20 мүнөт өзүнүн ысыктыгында тургандан кийин көптүргүчкө барат, формуладан кийин грамм-граммдап кесилип салынгандан кийин. Көптүргүчтөн дагы 30 мүнөт өткөндөн кийин 45 мүнөттүк печкага кирет. 260 градус ысыктыкта 45 мүнөттө бөлкө даяр болот. Баасы канча болот? Баасы биз азыр 26 сомдон берип атабыз. Базарда? Базарда 30-35 сомдон сатып атышат. Киреше бардык теңдемеге түшөт, жергиликтүү бюджетке чыгат. Бул жакта жалпы ошол 30 машинка, 30 жумуш орунчу тигичи машинкалар бар. Азыркы учурда баары буюрса иштеп келатат. Азыр основной эң негизгиси Бишкек шаарына кетип атат кийимдер. Эми Кудайым буюрса январь, февраль, март айы менен урлондорду бул жакка келип, ушул жерден кесип, экспортко Россияга, Казакстанга пландалууда. Бул жерде ошол кийим тигүүчү цех жалпы комплекстүү. Бул жерге келип иштеген жумушчуларга дагы атайын өзүнүн жатаканасы бар.
ал жерде дагы ушул жерге да келип жатып бул жакта да иштеп эмгектенишет. Бул мындай атат, нарын шарын туруктуулугун жогорулатуу программасы бар. Швейцария өкмөтү, Кыргыз өкмөтү, Агахам фонду биргеликте кол коюшкан. 6,5 миллион доллар акча каражатын бизге бөлүп берген. Ошол бөлүнгөн акча каражаттын эсебинен проект жазылып, атайын ушул жолдун боюна мына өзүңүздөр көрүп аткан лотоктор жаткырылат. 1 километрге чукул жерге 2 миллион 200 миң сомго. Анткени бияктан түшкөн теке-секириктин суусу жолдун бир эле тарабы менен кетип, экинчи тарабына өтпөй атканда biz ушуларды быйыл буюрса жаткырып бүтөрүп алсак, эмдиги жылдан жолдун бул жак сторонасына да көчөттөрдү тигип көрктөргөнгө, бул бияк тарапта жашаган элдерге да жакшы болот эле. Качество кандай болуп атат байке? Качество жакшы элеби? Чотомда басканда былкылдап кетип атат. Арасына кум кирет да. Кум киргенде былкылдабай калабы? Аралары бош болгон үчүн мындай былкылдап атат. Бизге эң негизгиси сапат да, байке. Сапатын жакшы кылып берсеңиз, анан кайсы күнгө бүтөбүз деп атасыздар буну? Бүгүн кеч бүтөбүз буюрса. Толугу менен бүтөсүздарбы? Ошондо эртеге ачылышын жасай берсек болобу? Келип. Эртең ачылышын. Булга жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 200 миң сомго жасалып атат. Бул жер башта аябай мусор баскандай, дарактар көрксүз ороп калган жери болчу. Анан жергиликтүү кеңештин депутаттары бюджеттен акча каражатын бөлүп берип, ушул элибиз эс ала турган чакан болсо да алея салалы деп мына жасалып атат, көрүп атасыздар. Эгерде бүгүн бүтө турган болсо, эртегеден же бүрсү күндөн татынакай кылып бул жердин ачылышын жасап, биякта жителдерди чакырып, бата дуа кылып, анан ак жол той болсун деп буйруса ишке киргизебиз. Биякта жашайсызбы? Жагабы подъезд? Өзүңүз жасалган турбайсызбы? Ремонт салып шийбабыз. Жакшы. Сырдаптагы ишини? Полный евро ремонт кылып, кырып шып. Жалдадыңызбы бирөөнү? Ооба, жалдаганбыз. Биякта да ошентип эметилген турбайбы, мыкты подъезд? 2022-де былтыр ушуну биз тапшырганбыз. Канча болду акчалайчылык? Акчалайчылык 50 миң сом акча каражатын койгонбуз. Анан ошону бир 4 подъезд бөлүп алдык окшойт. Быйыл дагы мыкты подъезд деп 50 миң сом акча каражаты коюлган. Жылдын жыйынтыгы менен быйыл да чыгарылат буюрса. Эми акчадан мурун өздөрүнө эле жакшы да бул туурабы? Өздөрүнө жакшы. Анан тетиги кирип атканда көрдүңүзбү? Воротаны да жаңы коюп тосуп алышкан. Башта тиги ворота жок болчу. Мына аңырай эле ачык жатчу да. Азыр эми караңыз, ворота бар. Каласа жаап коет, бияка эч ким кирбейт. Сырттанчы. Камераны да койгон турбайсыңар өз эсебиңер? Камераны да өзүнүн эсебинен койгонбуз. Бул коопсуздук жагынан турабы? Ремонтко каждый квартиранты өзүбүз 20 миңден чыгарганбыз да, наличие. 20 миңден чыгардарбы? Жакшы. Өзүбүз наличие 20 миңден чыгарып. Эмеси кайда турат, монитор? Бул деген электроник. Эме телефондон аркылуу көрүп турасызбы? Ошон. Атиги актаган агын акисин жителдер алып берген, жумушчулар биз тарабынан болгон. Бая айтып бердим го. Актап татынакай болуп калган. Баштагы менен азыркын салыштырып болбойт. Былтыры 500 түп алып келип тиктик эле, спонсорлорду таап бияктанчы. Бирөө спонсор болду, 200 миң сом акча берди, ошого 500 түп алып келип тиктик эле, кыштан жакшы чыкты. Анан быйыл бирөө 500 миң акча берди. 500 миң акчага 2 миң даана көчөт алып келип, можжевелниктин көчөттөрүн тиктирдик эле. Караңчы, сонун болуп. Эксперимент жасадык. Жолдун боюна эктик, аябай жакшы өстү буюрса. Таракыл жалкын деп. Анан кийин бул ошо президенттик саясат болуп атат да, кадрларда кайсы региондорго жиберипчи. Өзүнө таандык эмес. Ошол туурабы? Өзүңүз кандай кабыл? Бул аябай жакшы болот экен. Анткени мен өзүм ошол туулуп өскөн Карагулжада да иштегемин. Анан өзүң туулуп өскөн жерде жаман жагы мындай экен да, тууганың көп келет экен, досуң келет экен. Акең, тайкең дегендей келе беришет экен да, буну бүтөрүп бер, тигини бүтөрүп бер деп. Анан Нарынга келгенден бери Нарын өзүмдүн туулуп өскөн айылымдай эле болуп калды. Канчалаган дос күттүм, тууган күттүм, тааныш ашырдым дегендей. Анан иштегенге эч кандай тоскоолдук жок экен да бул жердечи. Эч кимди тааныбайсыз. Өзүң субординация да бар. Субординация сакталат. Сенин тууганым деп бирөө келе бербейт экен. Бир нерсени ишке ашырам десең, мындай тез ашат экен да мындай жердечи. А өзүң туулуп өскөн айылыңда тоскоолдуктар аябай көп жаралат да. Чындап эле жана туугандык эми Кыргызда көп да, билесиз да. Тууганым эле, анан туушканым эле келе беришет, бүтпөгөн ишти эле айтып келе берет, кээде мыйзам бузган калып барат дегендейчи. Бул жактар ушундай жактары жакшы экен да. Эми мэр өзү парктарды жакшы көрөт экен, көп бакчалар курулган. Бирок бул жерде ошол курулгандан кийин ошол уйларды киргиздирбей койсо тура болот эле го. Анан өз жашоочулар дагы
мындай таштандыларды таштап жатканы мындай ыңгайсыз көрүнүштү калтырат. Бул эми бара маданият өсүү менен оңолот болуш керек. Эми бул жерде карасаңыздар, мындай заборда салынган. Бул жерде мурун көрүстөн экен да. Анан элдердин макулдугу менен бул көрүстөн мурдатан бери колдонбагандан кийин анын монтип жерин тегиздеп, азыр болсо бул жерде парк болот. Тура эле иш кодайын. Мынакей келеген жер, территория азыр бош, курчалган. Мэрия тараптан буга чейин бул жерде көрүстөн болгон, бирок көптөн бери колдонулган эмес, киши коюлган эмес. Ошондуктан элдин макулдугу менен бул жер тегизделип, парк куруу чечими чыккан. Бул ошол Чыныбай Турсунбековдун атындагы парк болот экен. Бул эми туура чечим деп ойлойм. Бир жагынан ошол элес калат адамга. Чыныбай Турсунбековго, экс-депутатка көз өтүп кеткен. Экинчисинен бул дагы ошол Турсунбеков фонду тарабынан дагы демеушүлүк болуп, бул дагы парк реконструкция болушуна дагы бир чоң өбөлгө түзөт деген ойдомун да. Бул эми аргасынан болгон кадам мэрия тараптан, анткени чынындагы бюджеттик акча чакан, жетиштүү эмес. Ошондуктан ошол бизнесмендерден, эл аралык уюмдардан ошол кызматташтып, алардын көмөгү менен ошол шаар болуп көрктөндүрүлүп жатканы абдан туура нерсе деп ойлойм да. Мынакей мэрия шаардын ичинде көптөгөн аллеяларды салып жаткан, жар салып жатат. Бирок ошол эле учурда мынакей ошол эле аллеяларды уйлар басып жүргөнүн көрүп жатабыз. Бул ошол жашылдандыруу аракетине дагы каршы болгон иштер. Биз эми акыркы 2 жылда биринчи жолу ошол нарынга келдик. Бизди кубандыргандан көптөгөн парктар, скверлер реконструкциялап, оңдоп түзөлүп, жаңы салынган скверлер да көп экен. Мынакей ошолордун бири. Мынакей отургучтар, брусчатка салыныптыр, төшөлүптүр. Анан кийин мынакей бактарактар, карагайлар экен. Жыш орнотулган. Эми туура эметилген деп эсептейм, тургузулган деп эсептейм. Анткени бул ошол суукка чыдамдуу эң ошол бактаракта. Анан ошол таштандыларды карасаңар, ыргытылышат элдер ошол жака, туура нерсе. Бирок мынакей жалаң арактын бүтөлкөлөрү да. Бул ошол сквер көбүнчө ошол барлардын ордуна, кафелердин ордуна ичүүчү зона окшойт. Мынакей карап көрсөңүздөр, мынакей бутылкалар жатат. Биякта дагы толгон арактар. Биякта дагы ошондой. Бул ошол маданияттуу алкоголдук ичүү түрүбү же андай эмеспи? Силерге коеюн ал нерсени. Бул болсо жаштар сейил багы. Татынакай болгон сквер, аллея. Анан ошол ар бир скверлерде моундай болгон шамдар орнотулган. Бүт паркта бирдей. Анан бир көйгөй жаралган. Ар бир түнү же сындырып кетишет дейт, же уурдап кетишет дейт. Мэр даттанып атат да. Бирок ошого карабай кайра эле орнотуп атабыз дейт. Мына көрүнбөгөн, билинбеген мындай тиреш болуп жатат да. Антип эле койсо тургундар. Мынакей дагы сейил багы жол боюнда жайгашкан. Мынакей брусчатка алып келиптир. Бул дагы ремонттолот. Бул жерде дагы мэрия тарабынан акча коротулбайт. Жогорку кеңештин депутатын тартыштыр. Ошол бул жерде брусчатка салып, жашылдандырып, иретке келтирип, мындай жашоочуларды сейилдеп басканга бир жакшы шарт түзөт экен, жакшы демилге. Мынакей биз Антымак аллеясында басып баратабыз. Бул жерде буга чейин чачыранды болгон, көптөгөн мындай соода кылуучу жай курулган, мындай башаламан. Азыр болсо ошол Антымак аллеясы салынган. Бул ошол
жергиликтүү тургундар 82 жылы туулган тургундар салыптыр өз демилгесин көтөрүп. Анан бунун идеясы башка кийинки жылдагы төрөлгөндөргө өткөрүп берүү. Мынакей 82 жылкы аллея бүттү, эми 83 жылкы төрөлгөн тургундардын аллеясы башталып жатат. Алар дагы ошол өзүнүн бир жашуулуу замандаштарынан кем болбогон аллеяны курууга демилге көтөрүп, ошондой мындай татынакай бир аянтчаны түзө алышты. Планда болсо 83 жылкылар, эми 82 жылкыларга өткөрүп беришет. Бул кандайдыр бир ошол орусча айтканда фишка. Алар дагы бири-бири менен бир жагынан атаандаштып, биздики көркүрөөк, тазараак болушуна абдан мындай аракет жасайт деген план бар да, ошондой ниет бар. Эми бул жактарды карап көрсөңөр, үйлөр тазаланган, өз үйлөрүнүн ээлери мындай демилге көтөрүп, ошол тазалап, ошол көркүн, шаардын көркүн ого бетер ачууга мындай далалар жасап жатканын биз көрүп жатабыз. Шаардын кире беришинде мындай оригиналдуу мурал тартылган. Кыргыз айым элечек менен биздин абдан кооз болгон желегибиз. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, мен биздин туубуздун өзгөрүшүнө карама канча каршымын. Ал эми бул болсо ошол стратегиялык трасса, бул жактан ошол бүт унаалар, анын ичинде ошол Кытайдан жана Кытайга сапар алган чоң хавалар, грузовиктер, бүт ошол бүң товарларын алып барат. Андан ары бүт Евразия чөлкөмүнө ошол товарлар жөнөтүлөт. Эми болсо бул ошол Нарын дарыясынын боюнда мындай сквер, аллея деп айтабызбы, ошондой аянтча орнотулган. Мынакей карагайларда отургузулуптур. Бул жерде мурун таштандылар жыйноочу жер болгон. Азыр болсо мынакей отургучтарды коюп, тротуарларды салып, мындай элден дагы бир эс алуучу жай болушуна мынакей мэрия камданып жаткан кези. Азыр болсо мынакей торлорду коюптур. Эми өтпөгөндөй тиги жакты карасаңар, ошол жерде дале ошондой бул жакта сыяктуудай аянтча курулуп жатат. Эс алуучу бир жер. Анан кийин бул элдер мындай биздин сыймыбыз болгон Нарын дарыясынын боюнда эс алууга жакшы бир мүмкүнчүлүк алат деген аруу тилек да. Бул жерге былтыр Баткен коголагында каза болгон Талайбек Нурсултан деген баатыр балабыздын аты берилген. Анын үй бүлөсү дагы спонсор болуп 50 000 сомго плафондорду алып берген. Жакында коюлуп, могул паркыбыз бүтөөрү менен ошол балабыздын тияка сүрөтүн коюп, туугандарын чакырып, жакшынакай парктын ачылышын жасайбыз. Бунун эми азыр жарыктандыруусу бар, скамейкалары бар, анан жаз алды менен декоративный көчөттөрдү тигип, татынакай кылып, дагы мындай кооздоп көркүнө келтиребиз паркыбызды. Шаардын көркүн ачат да. Бирок кээде сын пикирлерди угуп калат атабыз. Башка көйгөйлөр болгондон кийин парктардын эмне курунун кереги эмне бар депчи. Буга эмне деп жооп берет? Эми бул могул чөлкөмдү карасаңыздар, көп жашоочулар бар, бирок эс ала турган шарт жок да. Анан сырттан келгендерди деле бир жерге эс алдыртайын десеңиз, мындай ыңгайлуу Нарын шаарында эс ала турган жерибиз жок. Ошон үчүн биз эми жанагы чоң шаарлардагыдай дагы бир татынакай эс ала турган жайларды куруп, оңдоп түздөсөк, бул эмнеси жаман, жакшы эле болот да. Муса Жусаев атындагы парк, бул парктын айланасы тосулбай, элдер тетигинде бери карап парктын короосун карай кирип кеткен. Анан былтыркы жылы 3,5 миллион сомго Steam гранттын эсебинен бунун чекесин толук тостурдук. Анан жаз алды менен мунун ичиндеги эски көчөттөрдүн баардыгы курап калган экен. 1000ден ашуун кураган эски көчөттөрдү алдырдык бунун ичинен. Анан жанагы Агахан уюму тарабынан MSDSP KG деп коет, ошол фонддор тарабынан өзүбүздүн
жергиликтүү тургундар тарабынан спонсорлорду таап, бунун ичине мондогон көк карагайдын көчөттөрүн, алманын көчөттөрүн, өрүктүн көчөттөрүн бүт бардыгын отургузуп, арыгын чаап, жакшынакай кылып жазалды менен суугарып келдик. Бул жөн гана парк эмес, ошо ботсад сыяктуу болуп турган. Ботсад сыяктуу дагы болот, и парк дагы болот да. Могу көчөттөр жакын тигилди. Анткени булар бир аз чоңоюп отурукташкандан кийин арасынан алып, шаардын ар кайсы жагына көчүрүп тиксек болот да. Бул жерде суусу жок экен. Мына былтыр жаңы келгенде атайын суусун чыгардык. 450 000 сом жергиликтүү бюджеттен бөлүп берип, калган ашар ыкмасы менен жана турбаларды жаткырып келип, азыр эми суу менен 100% паркыбыз камсыз болуп, көчөттөрүбүздүн бардыгы жакшынакай болуп өсүп атат. Мына 97-98% өнүм көчөттөр өндү десек болот да. Өндү десек болот мына. Дарбазаларды бекиттирип берсеңиз, анан 3 жеринде 3 дарбаза бар, ошолорду бекитип берсеңиз, түгүсүн ачып салып атат. Жарайт, жакшы болот. Мен Зеленхоздун начальнигине айтайын, могул вороталарды жаап туруп эле чоң замоктон салып коелу. Аны варить эткенде бул могулардын көркү кетип калат да. Ошон үчүн замок эле салдырып коелу, буюрса. Бул агартуучулар аллеясы деп жасалыптыр. Касым Тыныстановдон баштап башка дагы агартуучулардын, профессорлордун сүрөттөрү иленген. Бул эмнеси менен жакшы идея. Анткени муну аллеяны жоопкерчиликке өздөрү мугалимдер алган да. Ошол гүлдөрдү тигип, тазалыкты сактап, карап, камкордук кылып бул паркка, аллеяга иш жүргүзөт, субботник жүргүзөт. Анан кийин башка дагы аллеялар ар кайсы кесиптин ээлерине арналган. Алар дагы ошол бири-бири менен матаандашып, кайсы аллея коозураак болот деп сынактарды да өткөрүп жүрүшөт. Абдан жакшы бир мэрдин ноу-хаусу болду го деп ойлойм да. Шаардын кире беришинде бул жерде мурун таштандылар жаткан, эч кандай каралган эмес. Мында кеми аллея ачылыптыр. Метайымдарга арналган аллея. Ошол аталышта. Андан кийин бул жерде бизде мынакей сусулуу болгон улуттук кийимчен кыз айым тосуп атат. Көрдүңүздөрбү? Бардыгы жакшы төшөлгөн, улуттук колоритте. Лампочкалар дагы түнчүндөгүт, кечинде көрөбүз. Эми ошол Медайымдар аллеясы деп аталгандагы жүйөсү бар, себеби бар. Анткени бул аллеяны кароо, тазалыкты сактоо, бир жагынан ошол больницада иштеген кызматкерлерге жүктөлгөн. Жакшы эле демилге деген ойдомун. Анткени эч ким мажбурлаган жок, бирок экинчи жагынан ошол шаардыктардын дагы шаарды көрктөндүрүүдө өздөрүнүн салымын кошууга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк ачылды да. Ушул эле аянтчада бирок түнчүндө абдан эле жарык, жакшы. Бирок 12ден кийин түнкү бүт свет өчүрүлөт. Бул эми түшүнүктүү. Анткени эшикте элдер калбай калат, жокко эсе, ошондуктан рационалдуу пайдаланууда мындай чечим туура эле болуш керек деп ойлойм. Мынакей тоог оюнунда окуучулар, өспүрүмдөр футбол ойноп жатышат. Формасы да мындай бөлүнгөн ар башка команда турнир болуп жаткандай. Жакшы көрүнүш, бир нече мындай футбол аянтчалары курулган бул жерде. Ал эми ошол жанында эле чоң бир стадион Алатоо деп аталган. Сөзсүз бул жерде реконструкция кылууга, ремонттоого муктаж. Отургучтардан баштап асфальтты дагы жаңы төшөш керек. Бул аянтчаны сөзсүз түрдө алмаштыруу кажет да. Эми парктарды реконструкция кылууга акча жетип атат, анткени анча көп каражат муктаж кылынбайт салыштырмалуу түрдө. Ал эми бул жерде сөзсүз түрдө көптөгөн керек болсо республикалык бюджеттен дагы акча бөлүнүшү абзел. Президент өзү спортко мындай кызыгып жаткандан кийин, өзү мындай фанат болгондон кийин буга дагы көңүл бурса жакшы болот эле деген эле үмүт, тилек. Силер уттуңарбы жигиттер? Биз. Команданын аталышы эмне? Алтай. Алтай, о, азаматсың. Кандай счет? Биринчисин 3-0, экинчисин 5-3. Бул эмне, турнирби? Товарищеский матч. Азамат. Ким киргизди голду? Мына могу бала киргизди.
Алтайбы атыңар? Командан, жакшы. Давай жегишке жеткиле дагы. Рахмат. Кыргызстанда көптөгөн мечиттер курулуп жатат. Араб, түрк маданиятына, стилине шайкеш болгон. А бул болсо ошол биздин улуттук стилдеги мечиттердин бири 90-жылдардын ортосунда курулган Азирети Али мечити деп аталат. Анан бул ошол уникалдуу архитектуралык мечит деп айтса болот. Мен эң мындай жакшы көргөн мечиттердин бири. Мечиттин жанында ошол медресе да бар. Анан ошол эле медресенин алкагында жаштардык кесиптик окутуу долбоору бар. Бул ошол америкалыктар тарабынан каржыланган. Нарын борборунда ортосунда мындай галерея жайгашкан. АСА деген Аскар Салымбеков деген белгиси окшойт. Анткени бул Дордой ассоциациясы тарабынан ошол эгемендүүлүктүн 10 жылына арналып салыныптыр. Бул мынакей кирип жатабыз. Биздин желек, алмаштыргыбыз жана герб. Боз үй ортосунда, четинде болсо мынакей бүт ошол сүрөттөр илинген. Жергиликтүү сүрөтчүлөр жана мынакей Тибет балдары деп башка бир чет элдик сүрөтчү тарттыр. Бул жерде мынакей стадион, жакында эле болуп келген мынакей Ала тоо стадиону. Бул жерде мынакей Муратбек Бөкөлеев, Аскар Салымбеков, башка дагы атуулдар сүрөттөлгөн. Ал эми бул жерде ошол эң чыган деген Нарын облусунун тургундары окшойт. Улан Эгизбаевден баштап, мынакей Зайырбек Ажыматов, Эмирбек Иманалиев, Мелисе Шымканов, Дагылбек Гембердиевге чейин. Жакшы. Обул администрация, мэрия Нарын шаарынын. Анан кийин бул жерде мынакей жолоо өлөсүн дейт коркутуп. Эми түзмө-түз орусчадан которуштур. Не влезай убьет деп. Эми башкачараак кыргызчалап жашаса болмок. Анткени күлкүлүү таасир калтырат экен да. Нарын сыяктуу кичи шаарлар кайрылмандар үчүн жагымдуу борбор боло алат. Памирлик кыргыз Салахиддин 17-жылы Нарын шаарына көчүп келген. Ошол бойдон бул жерде үй куруп кала берди. Көбүнесе ошол памирликтер бул жакка Нарынга келгендер анан кийин Талды сууга кетишпеди алайга. Сиз алар менен кошо эмнеге барган жоксуз дейм да. Мен бияктан үйлөндүм Нарында, анан Нарында калып калдым. Алардан анан көчүрүш боюнча алып кеттилер. Мен биякта эле жашайын деп биякта эле калып калдым. Эми үй куруп ошол балада төрөлүптүр, куттуктайм сизди. Рахмат. Анан кийин кантип таанышып калдыңыз? Эмне болуп ошол жолугуп калдыңыз дейм да. Эми ал Алланын буйругу экен, ошентип эле таанышып анан үйлөндүк. Азыр балалуу болдук, балабыз бар. Энди 6 айлык болуп калды балам. Өз элибиз, өз жерибиз болгондон кийин бат эле көнүп кеттик. Элдер деле жакшы кабыл алды. Жекеде айтып атат, балдарыңызды кабыл алды, жакшы кабыл алды деп. Кабыл алып өзүмө кылды. Акыл болду өсүч балдарга. Баларга деле жакшы, немеси мүнөзү, немелер жакшы. Өз баласындай бирдей карайт да, баягы. Өзүнө үмүтпейт, чектебейт дегенде. Нарын шаарынын бир тарабы Кытай, экинчи тарабы ажайып көл менен чектешкен тамшангандай кооз жерлери менен дароо айырмаланат. Бир келген адам кайра кайрылып келе берет. Анткени анын кол тийбеген керемет табияты көргөн кишини суктандырып, жепсиз байлап алат. Эми тоо коюндагы шаар өнүгүүнүн борборуна айланып, башка шаарларга да үлгү боло алат деген чоң үмүт бар.